Адамга шалдыра тура турган бул оору, бул бала экен деп көрсөчү. Эч нерсеге көңүлүң жок, эч нерсе кылгың келбей, кыжалат болуп. Анан бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына бир сахаба келет экен. Жашоодон азган, оору кырсык, кыйналып эле, аябай ушинтип турат экен. Ошол мезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап салып эмне болду дейт? Я Аллахтын элчиси, мени шалдыраткан оору дейт. Колдун жукачылыгы, адамдардын кордугу мени тажатып ийди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, сен айтпайсың дейт. Аллахумма гфиратка авсау мин зунуби ва рахматака аржа инди мин амали. Иншалла Алла сага жеңилдик берет. Бир нече күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы сахабаны караса, мындай жыргап жүрөт экен да, бодуруп жүрөт экен. Анан айткан, "Эй, сага эмне болду?" десе, "Я Расул, сиз үйрөткөн дуаны мен көйнүгө кайталап жүрдүм, Алла мага жеңилчилик берди" дейт. Карасаң. Енді қарсаң айтып отқан нәрсесі, я Алла, Аллахумма гфиратука дейді, авсау мин зунуби ва рахматака дейді. Я Аллахым дейді, менин күнөөлөрүмөн дейді, менин күнөөлөрүмөн. Оордук ушунча канча оор болсо, бирок сен рахматың дейді, кечиримиң дейді. Андан өйдө турат. Адам өзү качан бир шалдыраган ооруга, бир проблема туш болгондо эң биринчи, "О Алла, сен кечиримдүүсүң. Мен күнөөкөрмүн" деш керек.